Анда эмес окуучулар, биз бүгүнкү сабактан эмне жаңы нерсени билдик, эмне үйрөндүк? Бир сыйра сабакты жыйынтыктап, негизги терминдерди эсибизге салабыз. Адам төрөлгөндө эле инсан болуп төрөлбөйт экен, Адам жаңы төрөлгөндө индивид болуп эсептелинет. Индивид деген эмне? Индивид бул латын сөзүнөн бөлүнбөс, өзгөчө дегенди билдирет экен дагы. Башкача айтканда, индивид бул ар бир өзүнчө жашаган организм. Индивидуалдуулук деп эмнени түшүндүк биз? Индивидуалдуулук бул жекече жандын кайталангыс өзгөчөлүктөрү. Ар бир адам өзүнчө бир кайталангыс жан, индивидуалдуу. Мисалы үчүн эки окшош бири-бирине мүнөздөрү дагы, турум жүрүшү бар жогу окшош эки адамды таба албайбыз. Ар бир адам өзүнчө индивидуалдуу адам болуп эсептелинет. Ал эми инсан деп эмнени айтабыз? Инсан бул индивиддин коомдо өсүп жетилүүсүнүн натыйжасы. Башкача айтканда, инсан болуп адам төрөлбөйт. Инсан болуп адам коомдо калыптанат. Инсан түшүнүгүнө адамга таандык болгон эң башкы нерсе коомдук жан катары анын бардык ички сапаттарынын жыйындысы кирет. Адамдык касиеттери кирет. Ошол адам төрөлүп, индивид болуп төрөлүп, инсан болуп калыптанат. Башкача айтканда, коомдо адамдык сапаттарын калыптандырып, өзүнүн чыгармачылыгын өндүрүп, жакшы нерселерге жетишип отуруп, ал инсан болуп калыптанат экен. Анда эмесе үйгө тапшырма. Силер мына сүрөттө көрүп турган өзүңөрдү өзүн өзү баалоо барагына жооп бересиңер. Бул түшүнүктүү болсо керек, бул сабактан эмнени билдим, же болбосо билген жоксуңбу, ошоңорду айтасыңар. Андан кийин жакшылап болуп тургула, инсандык сапаттардан мисал келтирип, өзүңөрдүн оюңарды жазасыңар. Инсан тууралуу инсан деген эмне экенин айтып бересиңер. Анан индивид жана индивидуалдуулук жөнүндө өзүңөрдүн түшүнүгүңөрдү айтып, кайтарым байланыш убагында жооп берип жөнөтөсүңөр. Анан сөзсүз түрдө жөнөткөндөн кийин фамилияңарды жазганды унутпагыла. Бизде кайтарым байланыш саат 3-тө болот. Саламатта калгыла, анда кайтарым байланышка чейин көрүшкөнчө.